Тасмада орун алган жагдай Жалал Абад облусунда катталган. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер айдоочуну таап, унаасын айып куроого киргизген. Окуя Сузак районунун Октябрьский айылында болгон. Ошол убакта булар тойдо кортежде келип аткан убакта ошентип бейбаштык кылышкан экен. Бул айдоочуга ошо авто эми баштыктын 189 негизинде 15 000 сомдук айып пул салынды. Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө каттоого алынып, айдоочу жана тапанчадан ок чыгарган жаран тергөө кызматына жеткирилген. Тергөөнүн жүрүшүндө 28 жаштагы Каракулжа районунун тургуну үн чыгаруучу курал менен асманга карай атканын билдирген. Бул ок атуучу курал экендиги аныктала турган болсо, тергөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси менен иш козголушу мүмкүн. А эгерде сигналдык тапанча боло турган болсо, бул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде айып пул салынышы мүмкүн. Азыркы учурда териштирүү амалдары уланууда. Дал ушундай эле авто бейбаштык Бишкекте дагы катталды. Социалдык тармактарда Hyundai Sonata жана Nissan Tiida үлгүсүндөгү авто унаалардын терезесинен чыгып бараткан жарандардын видеосу тараган. Бул унаалар айып куроого киргизилип, 30 000 айып пул салынган. Спирт ичимдик ичип туруп, руль башкарганыңыз, сиз уже көчөдөгү сиз башка бирөөнүн өмүрүнө тоскоолдук жаратасыз. Алтындым, билем кайсы жерге машина айдашты, кайсы кайдашты. Социалдык тармактарда мас абалында унаа башкарган аялдын видеосу дагы талкуу жаратты. Аял 8 мартка карата ичип алганын айтып, экспертизалык текшерүүдөн өтүүдө жана тескөөчүлөрдүн ишине тоскоолдук жаратып, ызы чуу салган. Натыйжада унаасы айып куроого киргизилген. Сен кимсиң? Учаскөзүң? Сен апаң да ичет, карындашың да ичет. Ты вербеч. Катыган жок байке. С именными госномерами Динар сейчас водворяем на штрафстоянку. Жол эрежелерин сактоонун талаптары, чаралары күчөтүлүп, айып пулдардын эсеби көбөйгөнү менен бейбаштык кылгандардын катары суюл элек. Анткени кайдыгерликтен улам айдоочулар өз өмүрүн жана башкалардын коопсуздугун тобокелге салып жатканын ардагерлер билдирет. Мыйзамдарды чыгарган менен мыйзамдарга болгон баш ийүү жок болуп атат. Мыйзам жөнүндө булардын түшүнүгү да жок болуп атат. Ушул мыйзам бар экен, ушунун аркасынан ушунчалык болот экен дегенди качан гана тартипти бузуп, анан барып ошол административдик бир чара көрүлүп, өздөрүнүн баягы баштан өткөрмөйүнчө булар ошону көңүлүнө албай атышат. Ушундай укук бузууларга кызматкерлер өздөрү дагы жол берген фактылар катталган. Алсак, башкы прокуратура, унаа жана кайгул милициясынын кызматкерлери мас айдоочуларды жаап жашырышканын аныктаган. 2023-2024 жылдары Октябрь районунун соту мас абалында унаа башкарган ондогон жарандарды күнөөлүү деп таап, 1 жыл унаа айдоо укугунан ажыраткан токтомун аткарышкан эмес. Аталган факт боюнча Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы экинчи жолу авто бейбаштык менен кармалган айдоочулар 6 ай күбөлүгүнөн ажыратыларын эскертет. Ал эми мас абалында унаа айдагандыгы аныкталса, анда 1 жылга чейин айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылышы мүмкүн. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.